Бизге экс-депутат Чыңгыз Айдарбековдун үйүн опер кызматкерлери тинтүүгө алайын деп жатканы тууралуу маалымат келип түшкөн. Биз азыркы тапта Чыңгыз Айдарбековдун мынакей үйүнүн астында турабыз. Азыр тинтүүнү жасайын деп атат. Бул менимче такыр мыйзамдуу эмес. Эч кандай мыйзам бузуу жол менен мен алектеген эмесмин, жүргөн эмесмин. Ошондон биз үчүн бул өтө мындай кокус болуп калды. Анан кийин менимче бул туура эмес такыр мыйзам. Биз адилеттүү жана мыйзамдуулук болот деп мен тиренишем. Андан кийин тийиштүү органдар азыр баа беришет деп мен ишенем. Андан кийин президентке кайрылды. Президент калыс болот деп, адилеттүү болот деп мен тиренишем. Тийиштүү мына ушул ички иштер министрлигинин кадамдарына карата тийиштүү баа берилет деп мен тиренишем. Жигиттер, салам алейкум. Өтө туралез жол менен кетип атасыңар. Снимайте в общественном месте. Участники следственных действий, пожалуйста, покинуть помещение. В качестве, мешаете. Пожалуйста, не воспрепятствуйте. Проводите следственную. Бүгін 14 апрелде кечки маалда ички иштер министрлигинин кызматкерлери келишти. Тинтүүнү жасайын деп. Анан кийин протокол бизге көрсөтүштү. Протокол боюнча неотложный өтө чукул түрүндө биз кагаздарды карашыбыз керек. Үйүңүздө деп, батириңизде деп коюшту. Анан кийин азыр мына канча саат деп болжол менен 2 сааттай ушу тинтүү болду менин батиримде. Кагаздарды керектелген жана болгон бүт кагаздарды алар карап чыгып, кээ бир кагаздарды алып кетишти. Анан кийин түп нускалар алып кетишти. Буюрса келаткан күндөрдө биз баарын изилдеп, экспертизаны кылып, анан кийин сизге кайтарып беребиз деп айтышты. Ошол эмне кагаздар болчу? Кагаздар бул чын айтканда мен азыр көп маалымат бере албайм, себеби подписка неразглашение бар, мен кол койдум. Бул кылмыш иштин алкагында 2026 жылы 26 мартта ушундай кылмыш иш козголду. Анын алкагында азыр тийиштүү алар түргөн жасап атат. Бул жалпы кырдаалды экиге бөлүшүбүз керек. Биринчи мен айткан Кыргыз Республикасынын президенттин жана жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо боюнча конституциялык мыйзам боюнча мен расмий түрдө азыр депутаттыгына талапкермин. Ошол жакта дагы беренелер бар. Ошол беренелер боюнча БШК эгер кылмыш иш козгоюн десе, укук коргоо органдары сөзсүз түрдө уруксат бериши керек. Мындай сыяктуу маалымат биз уккан эмеспиз, биздин коомубузга БШК маалымат берген жок. Бул жагынан БШКга чара көрүлө же эмне болобу, андан кийин уже көрөбүз. Бүгүнкү тинтүү боюнча эми козголгон кылмыш иштин алкагында биякта болгон жаранына карата мен бүт баары мыйзамдуу болду деп айтсам болот. Себеби алар токтомду чыгарылган токтомду мага көрсөтүштү. Ошол жакта бүт жазылган текстти мен окуп чыктым адвокат менен чогуу. Бул жагынан эч кандай наразычылык жок. Бизге берилген суроолорго биз так даана жооп бердик. Андан кийин керектелген кагаздарды көрсөттүк. Ошон үчүн буга чейин пайда болгон шек саноолор менимче эми жабышыбыз керек. Жана мен бир нерсени дагы силерге айткым келет. Буга чейин ар кандай имичтер, кароолор, андан кийин тааныган эмес соц тармактардын баракчаларында жарыялган виза боюнча жана аткезчилик боюнча жана батирим боюнча ушул фактылар такыр тастыкталган жок. Такыр 100%. Ошондон мен мына шайлоочуларыма жана менин тарапташтарыма мен азыр жүзүм ачык, мен ошону айткым келет. Тил кат бергенбиз да.
Ошол себептен иштин азыр козголуп Айдарбеков Чыңгыз Азаматовичтин үстүнөн жүргүзүлүп жаткан иш боюнча биз эч кандай маалымат бере албайбыз. Болгону гана мына бүгүн ошо тергөө кызматынын кызматкерлери келип ошо Айдарбековдун батиринде тинтүү жүргүзөбүз деп келген. Бирок Айдарбеков өзү тергөөгө жардам берем дегендей ушундай мааниде болгон документтерди өзүнүн эрки менен, өзүнүн макулдугу менен өткөрүп берди. Ошо менен документтерди алды. Болду, ошо менен бүгүнкү тергөө иш менен тааныштыңыздар да? Иш менен жок, таанышкан жок. Себеби деген мындай да. Тергөө жүрүп аткан учурда иш менен биз тааныша албайбыз. Биз айрым гана иштин ичиндеги материалдар менен таанышабыз да, толук иштин ичиндеги дело материал менен биз тергөө аяктагандан кийин гана сотко өтүп аткан учурда гана ошол өзүнүн жанагындай мыйзамдын талабы ошондой да, ошол учурда гана бизге берилет. Ал эмне себептен? Себеби деген биз азыр жана тергөөнүн купуя сыры деген бар да. Ошол себептен бизге азыр иштин ичинде материалдар менен биз тааныша албайбыз, биз аны биле албайбыз да.